Kim айтады, жашоонун максаты эмне? Жашырбай айтат. Ата эмне максат? Дагы? Жаралышыбыздын негизги максаты бул жаратканга ибадат кылуу, же болбосо жараткан ыраазылыгын табуу. Жашоонун максаты Аллахтын ыраазылыгын табуу. Сонун дагы кимде кандай? Мындай кылайлы, мен мына суроону берип атам го. Так, эмне деп жооп берсем экен деп ойлонбойбуз. Жашооңордун максаты эмне айта бергиле. Жашырбай айта бер, мен жашоонун максаты бактылуу, сапаттуу жашоо. Дагы эки дүйнөнүн бактылуулугуна жетүү. Татыктуу мусулман болуп жашоо. Татыктуу мусулман болуп жашоо. Коомго пайдалуу. Момун мусулмандарды тарбиялоо, дагы жоопкерчиликти алуу. Нәпсини жеңүү, молодец. Элге кызмат кылуу, дагы динге кызмат кылуу, дагы Аллахка жарык жүз менен жолугуу. Максат менен кыялдын айырмасы эмне? Ким айтат? Максат ишке ашыш керек, дагы. Максат конкреттүү, анык аракет менен. Дагы ким толуктайт? Бир эле сөз менен. Максат деген бул конкреттүү сенин кыялдарыңа жеткире турган пландар. Пландар. Дагы Убактысы белгиленген дейли. убактысы, мөөнөтү, план, дагы. Максат өзү план эмес. Максат жана кыял. Муну максат боло турган болсо, муногу кыял. Кыялбек, мен эркелетип коем. Макс. Айырмасы эмне Макс менен кыялдын? Ортосунда дагы бир бек бар да, паланча бек деген. Кыял менде, максат бул реалдуулукта. Так. План бек бар ортосунда, албетте. План бул тартип плюс мөөнөт плюс дагы жоопкерчилик. Ким жооп берет? Муну ким кылат дегендей да? План ушул нерсе. Эгер мынау нерсе жок болсо, конкреттүү максат да кыялга айланып калат. Жөн эле. Үйлөнүш керек деген нерсе бар го? Эгер план жок болсо, жөн эле кыял, үйлөнүш керек эле деген. А эгерде план болсо, жөнөкөй кыял бир күндө ишке ашат. Демек, жашоодо максатыбыз, мен максатыңар барбы дегенде, конкреттүү планы, мөөнөтү, тартиби барбы деп сурап атам. Максатын айткандар, мына ошол биз айткан пландарын кошуп айтсаңыздар, ушу назарга тутуп, ооба, менде конкреттүү ушу план десе жакшы болот. Эмнеге? Билесиңер, маселе эмнеде? Биз жашообузда максаты жок жашап көнүп калтырбыз да. Бул чоң проблема. Биз максаты жок жашайбыз да, бизге жашообузда максатты ситуация коюп берет. Өзүбүз эмес, ситуация коюп берет максатты. Мисал үчүн мен бүгүн Аллах насып этсе, түштө Аллахтын аты менен абед кыламын. Муногу кафеде. Мисал айтып атам, мисал образно. Муногу кафеде биринчисине мунону алам, экинчисине мунону алам. Компотко мунону ичем, жана мынча сом буга сарптайм. Жана андан пайда болгон калорияларды Аллах жолунда мен ушу басып жүрүп дават кылып иштетем десем, конкреттүү максат болуп эсептелет. Муну мен пландаштырдым, мисалы. Жана ушуга аракет кылып жөнөдүм. Тамак жегени, Аллах ыраазылыгы үчүн. Мунуну мен айтам, пландуу, мөөнөтү бар бир максат. Көпчүлүгүндө андай эмес да, жөн эле курсак ачты. Нерсе жебейлиби? То есть ситуация аны такап койду. Максатты ситуация, кырдаал аныктап берип койду. Бул жанагы, кечиресиңер, жаныбарлар ушундай да. Жаныбарлар инстинкт менен кырдаал алардын жашоосун башкарат. Кырдаал келет, инстинкт жашоосун, мындай айтканда, улантууга шарт түзөт. Адамдын айырмасы, адам конкреттүү бир мүндөсү бар, максат менен жашаш керек. Акыркы кезде, мына ушул биз ансыз да максат койгонду унуттук, максатсыз жашоодобуз. Бирок Кудай жалгап бизге бир жакшы отмазка пайда болду. Аллах ыраазылыгы үчүн деген. Аябай жеңил максат пайда болду. Эки дүйнө бактылуулугу, мусулман үммөтүнүн ийгилиги, эми ушул сөздөр эми даже ойлонбой эле жооп берип койсоң боло берет деген сөздөр болуп калды да. Мен кээде чукулап отурсам, кээде мага кызык болот Аллахтын ыраазылыгы деген нерсе да. Сен үчүн эмне Аллахтын ыраазылыгы? Билесиңерби, экинчи суроодо төп этип түшөт. Мисалы үчүн бизде журналистикада эмне үчүн, эмне деген суроолор биздин куралдарыбыз, кетмендерибиз да. Эмне үчүн деген суроону 5-чи жолу берсең, уже сен акыйкатка жетип калышың керек. Любой маселенин акыйкатына жетесиң 5-чи жолу. Неге деп отуруп. Бул маселеде экинчи эле эмнеге да төп этип түшөт. Аллахтын ыраазылыгы деген нерсе эмнеге? Бүттү. Бул эмне болду десе, такыр биз андан ары бетондолуп кеттик максат маселесинде. Туурабы? Үммөттүн номер 1 талкалоочу фактору максатын билбестик. Мен ал максатын билгенден кийин да туура максат коюу, ага баруу жолу, туура жол менен баруу, андагы жетекчиликтеги бул маселелерге биз асманга чейинки алыстыктабыз. Элементардык максат.